Эгерде ал убактыңыз болуп бир телевизор көрүп, футбол көрүп убактыңыз болсо, мындай кылып туруп, түстөн түз эле зарядтасыңыз. Пробация кызматкери кардарларына электрондук көзөмөл жүргүзүү үчүн кабыл алынган токтом менен тааныштырууда. Анда кардардын чектелген аймактан чыкпоосуна карата электрондук билерик салынат. Аталган шайман адамдын жүргөн жерин аралыктан идентификациялоого жана көзөмөлдөө үчүн колдонулуучу денеге узак убакытка тагынууга арналган электрондук жабдуу. Колумда билерик биздин баягы смарт часы болот го, ошол сыяктуу эле экен. Мен Кудай буйрса эч кандай деле мыйзам бузган эмесмин. Чыга турган болсом, албетте бияка келип арыз жазып кетип аткам буга чейин деле. Мындан кийин деле ошондой болот. Эч кандай да оорчулук жок. Наоборот, пробация кызматкерлерине срокту бул жеңил өтөөгө дагы бир жеңил жол эсептелет экен. Электрондук билерик пробация департамент кызматкерлери тарабынан 24 саат бою көзөмөлдөнүп, кардар белгиленген аймактан уруксатсыз чыкпайт. Эгер тартип бузса, милиция тарабынан кайрадан камакка алынат. Андыктан эрежени сактоо зарыл. Мисалы үчүн Нарын шаарында азыр 5 эле кызматкер эмгектенет. 5 кызматкер ар бир кардардын аркасынан жүрө албайт да. Биз ошону билишибиз керек да. Алардын мындай көзөмөлдөөнүн натыйжалыгын жогорулатуу максатына киргизип атат биринчиден. Экинчиден кайра кылмышка баруу тобокелчилигин төмөндөтүү максатында киргизип атат. Биздин эң негизги максаттарыбыз ушул. Мобилдик тиркеменин 3 түрү бар экен: жөнөкөйлөтүлгөн, стандарттуу жана интенсивдүү. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча пробация органдарында 171 кардар бар. Алардын ичинен 28 жаран зордук зомбулук жасагандар, 7 адам өлтүрүү, 5 токмоктоо, 10 тоноо жана каракчылык, 6 жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар менен катталгандар. Булардын ичинен бүгүн 19 кардарга электрондук билерик тагып, дагы 5 адам мобилдик тиркемеге туташтырылып көзөмөлгө алынды. Соттолгонго чейин деле тагынса болот, бирок ал электрондук байкоо деп аталат. Ал юристтер өзгөчө бөгөт коюу чарасы деп айтат да, мера пресечения. Соттолгондон кийин деле электрондук билектер тагылат, ал бирок уже пробациянын астында электрондук көзөмөл деп коет. Негизи бул механизм, билериктер, браслеттер биринчи этапта да колдонсо болот, сотко чейин. Соттон кийин деле колдонсо болот. Бирок аталышы башкача болот. Анан колдоно турган кишилер да башка. Мындай, мисалы, соттон кийин бул пробация болсо, сотко чейин бул башкалар болот да. Булар мисалы тергөөчү болот, же соттун чечими болот, же прокурордун чечими болот. Ток менен атып жакшы болот. Эми азыр ал киши, ушу тагынган киши, ал билет да, биз карап турабыз. Ал кача албайт, биз ал кармалат. Электрондук көзөмөлдү киргизүү зомбулукту колдонуу же коркутуу менен байланышкан кылмыштарды, анын ичинен үй бүлөлүк зомбулук учурларын көзөмөлдөөнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бул аракеттердин алкагында электрондук билериктер менен мобилдик көзөмөл тиркемеси киргизилүүдө. Ошондой эле пробациянын кардарларын классификациялоо жана тобокелдиктерге баа берүү системасы өркүндөтүлөт. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.